Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін мақсат, алдыға қойған мақсаттар, пландар жөнінде бір оқияны айтып бергім келеді. Өзімнің жашоомдо болған бір оқияда. Мен Бишкекке жаңы келгенде, бұл көріп тұрған зданияңар атын деле жакшы билбейм, бирок бизнес-центрда. Бұл жерде бардығы офис. Bir момент болду, bir иштер менен Бишкекке жаңы келгем. Анан ушунун алдында пешком басышка туура келди да. Иштер менен өтүп баратканда мындай тизилип турган машиналар жаңы эң акыркы үлгүдөгү машиналар болчу да. Жок эле дегенде 50 миңден нары да баягы машиналар бардыгы. 10дон ашык машина тизилип турган. Анан мен дагы бир күн келип бизнес кылып, тутма туруп ушул жерге келем дегем да. Ал көп болгон жок. Мисалы 25-жыл, аны мен 23-жыл айткам да. Бишкекке келгениме мен 23-жылы августта келгем. Азыр болсо декабрь 25. 2 жыл 2 ай болуп атат. Декабрда кошпогондо. Мына ошол зданияда мен дагы азыр бармын. Ушул жерде азыр парковкасында подвалында машинам турат. Ушул жерге күндө келемин. Мен бул менен эмнени айткым келип атат? Бишкекке келип атканда мен бардык ошол жактагы бизнестеримди сатканмын. Саткан өзүнүн жеке себептери болгон. Бардыгын сатып, анан бул жакка Бишкекке келгем. Бишкекке келгенде 0 сом менен келгем. Бишкекке келгенде 20 миң сом акчам бар болчу. 20 миң сомго дагы ошо мен грузумду алып келген машинага төлөп бергем. Мындай айтканда такыр акчам калган эмес. Жада калса өзүм машинамды да сатканмын. Машинам жок. Менден улуу байкем машинасын берип турган, ошол машинаны бир канча убакыт айдаганмын. Ошентип жүрүп, ошол зданияда ошондой окуя болду. Айтайын дегеним, сөзсүз максат койгула, план түзгүлө, аны ишке ашырган аракет кылгыла, тынымсыз менет кыла бергиле. Анын берекесин Алла өзү берет. Кандай кылып берет, Алла өзү билет да. Жоктон бизди бар кылган, ал биз мечтать эткен, биз каалаган нерселерди Алла үчүн ал көзгө көрүнбөйт да. Алла үчүн эч нерсе. Себеби бул баардык нерсе Алла жараткан. Ошол себептен айрыкча мына жаштар, бизнес баштай албай аткандар, бир нерсени мечтать этип, ошону аткара албай аткан балдарга мен айтат элем, бир сел койгула. Дегенем бул селиңер мындай болбосун, мен ушул зданияга келем деген сел болбосун. Просто бул зданияга келиш үчүн азыр айына жок дегенде бир керектүү сумма табыш керек да, анан кийин ушул жерге келесиң да. Айтайын дегеним, бул зданияга келиш максат болгон эмес, мен дагы иштеп ошол жерде турган адамдарга мындай айтканда суктанып койгом да. Машалла жакшы экен. Мен дагы бир күн келип иштеп утума туруп ушул жерге келем деп койгом да. Алла Таала ошону кандайдыр бир себептер болду. Мен аны ошол мечтам ишке ашкандагы мен байкап аптырмын. Таныштарым, ошол менин байкелерим ушул жерге барбайсыңбы, жакшы экен деп сунуштаганда мен келип, кийин бул жерге аны деле унутуп калыптырмын. Кирип, анан мына буюрса мына жарым жыл болоюн деп калып жерге келгениме. Ошондон кийин анан эстеп калдым да, мен ушул жерде ушундай кылдым эле го. Мен дагы келип калдым. Кудайга шүгүр деп. Мен bundan тыянак мен ушул жаштарга айтат элем. Сел койгула, сөзсүз түрдө. Мындай иш кылам. Мен дагы жазай алам, мен дагы аткара алам, кылса болот деп өзүңөр ишенгиле. Ошондо сөзсүз ал ишке ашат. Анан сөзсүз тобокелди Аллага койгула. Өзүңөргө өтө чоң ишенич бербеңиздер. Мисалы мен кылам, мен колуман келет, мен кылбасам мындай деп өзүңөргө байлабагыла. Мен себебин кыла берейин, Алла Таала сен кандай кылып беришти өзүң билесиң деп Аллага тобокелди кылып, эртеден кечке талыкпай менет кылып, адилеттүү иштеп, алдабай, жалган сүйлөбөй, ошентип иштей берсеңер, буюрса баары алдыда. Дайыма туура таза иштегенге жана тынымсыз менет кылганга бардык жаштарды, негизи мусулмандарды чакырам. Бул видеодон дагы башка толтура маселелер бар. Мен эгерде ушул видеодо кандайдыр бир сизде дагы бир ушундай бир окуя болгон болсо сөз жаза кетиңиз. Биз аны окуйбуз, биз дагы таасирленебиз. Андыктан баарыбыз чогуу өсөйлү, өнүгөйлү, бири-бирибизди колдойлу, көтөрүлөйлү. Өзүбүздө болуп аткан жакшы бир окуяларды бөлүшүп, башкаларга дагы азбы көппү себепчи болуп калганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Силер дагы көп ушундай өзүңөрдүн историяңарды тартып тургула. Бул деген көптөгөн жаштарга мотивация берип, алар бизден дагы көбүрөөк ийгилик жаратышы мүмкүн.
Кийинки видеолорго чейин. Ассаламу алейкум.